Эсимде берүүсү. Мен өмүрүмдөгү бактылуу күндү көпкө унутпай, жүрөгүмдө сактап келем. Ошол кубанычым менен сиздер менен бөлүшсөм деп көксөп жүрүп акыры келишип олтурам. Өзүм таянемдер менен бирдикте мына ошол адамдардын колунда чоңойдум. Себеби менин атам менен апам эбак эле ажырашып кетиптир. Апам шаарда бир мекемеде иштөөчү. Атам жөнүндө таптакыр маалыматым жок да эле. Себеби таянемдер да мага атам менен апам берчү мээрим менен камсыздап турчу. Алар мени өтө жакшы көрүшөр эле. Бирок айылдаш балдар кээде урушуп, кээде чабышып кеткен күндөрү мени жемелешип, сени апаң экөөңөрдү атаңар таштап кеткен деп айтканында көзүм ыйлап, наристе дүйнөм абдан сыздачу. Ошондо дагы өзүмдү өтө бактысыз сезип кетчүмүн. Анда дагы көп кайгырбайм. Оюнкараак жаным көп нерсени көз жаздымга калтырып, таянемдердин, тайкемдердин жанында чоңоюп бой жеттим. Ошол окууну бүтүп жаткан жылы таятам дүйнөдөн өтүп кетти. Анан шаарга келип окууга тапшырдым. Ал жылы таянем көз жумду. Жашоодо таптакыр жалгызсырап, таянар тоом, жөлөнөр жөлөгүм кулап калгандай болуп, капаланып, сүйүктүүлөрүмдү көпкө жоктодум. Шаарга келгени апамдын жанында болуп дагы калдым. Апам экинчи жолу турмушка чыгып, ал жактан бөбөктөрүм дагы бар болчу. Бирок мен алардан оолак болуп, тескерисинче тайыларыма, тайкелериме өтө жакын элем. Ошол күнү мени кырсык басты. Университеттен чыгып келе жатып, билбейм эмнегедир ой бастыбы, билбейм. Телмире ойлонуп жолдон өтүп бара жаткан кезимде мени машине сүзүп кетти. Эсиме келип көзүмдү ачсам, ооруканада жатыпмын. Тайкелерим менин тегерегимде, апам баары эле мени курчап алып көзүмдү карашат. Жанымда жаналы калбай, Догдур байке дагы жүргөнүн байкадым. Ай өттү, күн өттү, акырын баш көтөрүп калдым. Дагы да болсо ошол Догдур байке мен менен болуп кээде үйүнө кетпей, мени менен калып калчу болду. Көпкө таң калып, бирок жакшы сырдаш болуп бат эле көнүп кеттим. Ал байкени көрбөй калсам, капаланчу дагы болдум. Көрсөм, ошол Догдур байке менин атам болуп чыга келди. Ал мени менен сырдашып, ички дүйнөмдү байкап, атасы жөнүндө кандай ойдо экендигин биле албай көпкө бараланып жүрүптүр. Апам бизди тааныштырды. Кеч болсо дагы атамды тапкандагы бактымды сөз менен айтып жеткире албаймын. Канчалаган күндөр өтсө дагы, канчалаган убакытты атамсыз өткөрсөм дагы, ата энелүү болуу бакыты мага буйруганына ошондо чын дилимден Кудайга ыраазычылык билдирдим. Эсимде берүүсү, ошол күнү элестетип көрүңүздөрчү. Мен таң аткычакты уктабай, кубанганыман ыйлап дагы чыктым деп уран жөнөтүптүр. Анда эмесем, рахмат айталы уран сизге. Байкалбастан өмүр өтөт көз ирмемимде, кай жаккадыр кетет шашыла күндөн күнгө. Биз келген бул дүйнөгө мейман конокпуз, мөөнөтүбүз бүтсө кайтарбыз үйгө. Жакшы сөздөрдү айтышып жүрөлү бирге, сүйүүңө жетсең тобо деген шаттан гүлдө, учурунда баркын
кетпей сезимдерден калабыз биз өкүнүп түбөлүккө суранам өмүрүмдү кайрадан берчи жартылай мүнөзүмдү толуктап берчи кыйналдым бул дүйнөдө сүйүүмө жетпей мен үчүн батып кеткен өмүргечи суранам өмүрүмдү кайрадан берчи жартылай мүнөзүмдү толуктап берчи кыйналдым бул дүйнөдө сүйүүмө жетпей мен үчүн батып кеткен өмүргечи жашыдым түндө унута албай токшойм ойлойм сен жөнүндө тагдырымды талдай сындырып кайрылбадың мени оюнчуктай ойнодуң неге байкалбастан өмүр өтөт көз ирмеминде кайдасың сен бактылуусуң бу ушул кезде жан дүйнөм дарылып жатты тамса тамчы барсыңбы сен бармынбы мен эсиңде суранам өмүрүмдү кайрадан берчи жартылай мүнөзүмдү толуктап берчи кыйналдым бул дүйнөдө сүйүүмө жетпей мен үчүн батып кеткен өмүргечи суранам өмүрүмдү кайрадан берчи жартылай мүнөзүмдү толуктап берчи кыйналдым бул дүйнөдө өзүңө жетпей мен үчүн батып кеткен өмүргечи суранам өмүрүмдү кайрадан берчи жартылай мүнөзүмдү толуктап берчи кыйналдым бул дүйнөдө өзүңө жетпей мен үчүн батып кеткен өмүргечи суранам өмүрүмдү кайрадан берчи жартылай мүнөзүмдү толуктап берчи кыйналдым бул дүйнөдө өзүңө жетпей мен үчүн батып кеткен өмүргечи мен үчүн батып кеткен өмүргечи мен үчүн батып кеткен өмүргечи